Latta, loq, chechkinsiz, bir narsani boshqara olmaydi, bir narsani eplay olmaydi, bir narsani sotib ketasang eplab sotib kela olmaydi, olib kelasang olib kela olmagan erkeklerдің apalari jaştığından chechkinsiz qilib, o'z anın orduna bardıq narsani chechib cho'ng'aytqandir da. Neni kiyesin, apası chechet, neni jeysin, apası chechet, qayerga borasın, apası chechet, kim qaysi qizga uylanasың, kimni kelin qilamiz, apası chechet. Kelin menen ne qiltasın, apası chechet. Kelin meni ajrashtirib berdi, apası chechet. Bardıq masalani apası chechdi. Erteng jash o'tgandan keyin bola bunda qaradi dag'in apasına, apake, men ömrümni ne qildingiz? Mening jashtligimni ne qilib qo'ydingiz deydi da. Biroq kech bo'ladi. O'shol uchurda kech bo'ladi. Chechkindүү болушка үйрөтөйлү жаштыбыздан. Балдарыбызды чечкиндүү болуп өз алдынча болгонго үйрөтөйлү. Эртең лох болуп, чечкинсиз болуп, аялынын көзүн карап калбасын. Түнкү клубтан чыгып келдиңиз, арак, сигарет көчөлөрдөн чыгып келдиңиз, эми тобо кылып жакшы адам болдуңуз. Мен бойдокмун, кандай кыз туура келет мага десеңиз, тобо кылган адамга тобо кылган кыз туура келет деп шайхыбыз Мухаммад Садык Мухаммад Юсуп жооп бергенде суроолордун биринде. Мен айткым келет, саяк жүргөн таяк жей. Бүгүн кандай болсоң, эртең ошонун анды жейсин. Өзүң бышырган аш өзүң айланып жейсин, тегерен жейсин деген сөз бар. Мен айткым келет, бүгүн соо жүр, таза жүр, эртең ошого жараша кыз келет жашооңо. Бүгүн кыздарыбыз каалагандай тайтаңда, каалагандай сайраңда, эртең ошол ашса-ашат, бирок бирдей өзүңө ылайыктуу күйөө бала келет. Ушундай катуу сүйүп каласың, ушундай сүйөм, аны күйөм, бар жок даярмын, керек болсо денемден кечем деп тийгениң өзүңө баттары болгон болот. Болгон аны сен сүйүп калдың. Ортого себеп сүйүү кылып койду. Экет бол кызым. Ким мага эрге тиет? Мен ага гелик алып берем, 5-7 алып берем, 4-7 алып берем. Эң азында чанган, юнизет алып берем дей турган эркек бол. Бүгүн кыз балдар карайт дагы эрге тийбеймин деш оор да. Гелик алып берип кой макарга дейт. Ошону ойлоп туруп эле балдар качып кетет да. Тойгоз берет болсо, ти деп. Ошондон көрө гелик алып берип кой десе, баягы бала өзүнө өзү жоголуп кетет да. Хитричество ошол жолду багытты кээ бирөөлөр карманып алган. Баягы кыз карайт дагы энергичный, өзүдө лидер, өзүнөн жогору, өзүнөн күчтүү адамды көргүсү келет дагы гелик алып берип кой дейт да. Өзүгө жакпаганды, өзүгө бааланбаганды, өзүнө тең көрбөгөндү ошентип эле аралык сызып коет. Сен ушундай эркек бол, ушундай күчтүү бол, аракет кылам. Гелик болсо гелик, велик болсо велик, бардыгын алып берем дей турган, Ошол деңгээлге жет, үйлөнгө чейин аракет кылып, ниетиңди түздөп, ошол деңгээлге жетип, керек болсо өтсө дагы болот. Гелик эмес, башка, жанагы эки точно квартираны кошуп кое турган деңгээлге. Айтайын дегеним, аракетчил болойлу жигиттер. Аракетчил болойлу. Эрте менен туруштун 3 пайдасы бар. Биринчи, жатыштан мурда ток курсак менен жатпа мекендечиң. Ток курсак, кечки курдак, кечки жеген пловтуңду организм сиңиремин деп өтө катуу кыйналып калат. Биринчиден некен, ток курсак менен уктабашың керек эрте менен туруш үчүн. Бул туруш үчүн элементтер эрежелерди айтып атам. Биринчиден не, ток курсак менен уктабайсың. Ал эми экинчиден не, мекендешиң. Ар дайым аракет кыл, уктагандан кийин уктаң деген эрежеге көнүшкө. Уктагандан кийин уктаңыз, бул эң туура правило болот. Эрте менен турасыз, багымдатка. Эгер багымдат полезный болбогондо, адамга, организмге, адамдын мээсине, денесине, рухуна ушунчалык пайдасы көп болбогондо, багымдат ошол времяда туруп окугула деген парзы буйрук болбойт эле, приказ болбойт эле бизге. Адамга ушунчалык көп таасири бар, пайдасы бар, багымдат окуш шарт ошон үчүн. Кааласак, каалабасак. Некен? Багымдатка турушуңуз керек экен. Ал эми үчүнчү өзгөчө бир эреже бар мекендешим. Эрте менен бардык нерсе ойгонот, сиз укташыңыз туура эмес. Бардык нерсе ойгонот, табияттагы жаныбарлар бардык ойгонот, анан сизди уктап калышыңыз болбойт. Игиликке жетиштин жолу, баягы таңдын сыры деген, таңдын мужизасы деген китептер бар. Ошолорду окуңуз, керек учурда пайдасы тиет. Бирок шариятыбызда, динибизде да хадистер бар. Эрте менен береке бар, эрте менен тууруда көптөгөн жакшылыктар бар деп. Айтайын дегеним не? Бардык тармактан алып карагыңыз, эрте менен туруш бул жакшылык да, жамандык эмес. Ошондуктан денеңиз сак, бүгүн уйкуңуз келип шалдырап чарчап атасызбы? Уйкуңузга маани бериңиз мекендешим, Уйкуга аракет кылыңыз, туура уктаганга. Аялды мыйзам эмес, маанайы башкарат. Маанайы кандай болсо, анын мамилеси дагы, эрежеси дагы ошого жараша болот. Деп кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн. Толук турдуу кайсы мыйзамда жашашына байланыштуу. Эгерде шарият, дин исламыбыздын негизинде жашай турган болсо, бул мыйзамды эч ким буза албайт. Бирок качан арага бирөө кирип келе турган болсо,
ошол эле Instagram тарбиясын берип койсо, ошол эле психологдор тарбиясын берип кое турган болсо, ошого карап бузула берет да. Айтайын дегеним не? Мен ушундаймын деген нерсе жок. Ар бир аял өзгөрүүгө укуктуу, өзгөрүш керек. Эркекке эң күчтүү дух берген бул ата да. Ата тирүү кезде тулан күнү майрам шайраң болуп, бир нерсе той маареке себеп болуп айылга бара турган болсоңуз, метрода, автобуста, пешком, велосипедде барсаңыз дагы негедир сиз эркексиз да, негедир. Эркектигиңиз сезилип турат, желкеңиз ар дайым түз турат. Барган учурда ата менен кенен учурашып, кучакташып, кадимкидей духуңуз бар да сиздин. Бирок атадан кийин атанын кабыр ташыган мүрдөсүгө барсаңыз, кабырга барсаңыз, геликте барың, лимузинде барың, вертолет, самолетто барың. Дүйнөнүн эң тез жүрө турган поездин сатып алып, поезд менен барың, бирок негедир духуңуз сынып калган да. Атаңыз жоктугу сизди кадимкидей эзип салат. Нени айткым келет? Кысадан кыса жаш жигиттер атаңардын кадырын билгиле, атаңарды урматтап сыйлап калгыла. Атаңар бар кезде көзүн арчыгыла, бутун жугула, колун жугула, кызматын кылгыла. Атадан кийин өткөндөн кийин не кылсаң бардыгы копейка бекер. Ата бар кезде кылайлы экен иштер. Эже карындашым проблемалар өтө көбөйүп, сыгылып, өтө көп проблемалар бар. Аны күйөөңүзгө дагы айта албайсыз, ата-энеңизге жарыла албайсыз. Айтканы дартташыңыз, сырдашыңыз жок болуп, не кылышты билбей калган учуруңузда дарат алың. Дарат алың. Дарат алып, акырын барып Куранды ачың. Каалаган проблемаңызга чечим, каалаган сурооңузга жоопту сиз билбеген деңгээлдеги бакытты ошол жерден табасыз. Окуй албасызбы, угуң. Окуй албасаңыз угуң. Угушту дагы билбесеңиз жөн эле барып жыттап жатың. Ошо китепти жүзүңүзгө тийгизип. Окуй албагандыгыңыз үчүн, түшүнө албагандыгыңыз үчүн, уга албагандыгыңыз үчүн ыйлаңыз ошол жерде. Көп эшиктер ачылат, урматтуу эже карындаш. Эжеңиз менен, подружкаңыз менен, сиңдиңиз менен бир комнатада жылаңач абалда калбаңыз. Кыздар бири-бириге боло берет экен деп кеңири калагандай жылаңач болуп бири-бирин көрсөтүп реклама кылып көп нерселер болуп кеткен учурлар дагы жок эмес. Абрет жок абалдан болуш керек. Анан сиз сиңдиңизди, эжеңизди бирөөнү көрөсүз дагы жылаңач абалын күйөөңүзгө айтасыз. Күйөөңүздүн кыялынан кетпей коет. Баягы сиздин айткан подружкаңыз анын мечтасына айланып калышы толук түрдө мүмкүн. Ошонун аркасынан подружка эриге тийип кетти, эжеси мындай болуп кетти, карындашы, сиңдиси фаланча менен жүрүп кетти деген темалар өтө көп. Не үчүн? Өзүнүн аялы келип мактайт да аларды. Фигурасы мындай экен, көрүп келдим андай экен деп. Сен кимсиң анда? Аларды айтыштын не пайда? Озун бокс кылыптыр, боток кылыптыр, андай кылыптыр, мындай кылыптыр дейт. Анын не пайдасы бар? Эми ботокту тиштеп көрөйүн деп. Не болот? Эң азыда кыялы бузулуп атат да эриңиздин. Ошондуктан айтпаңыз мекенеш. Балаңыздын аты Амир болсо, Амир атынын мааниси башчы, өкүмдар, ханзада, колбашчы, жолбашчы дегенди билдирет. Бул сөз ислам тарыхында өзгөчө маанилерге ээ, жолбашчыларга, лашкер башчыларына, негизи эле эл башчыларына коюлган, кийинчерээк Борбор Азияга тарап Туркия тилдеги мусулмандарга дагы кеңири элдерге тарап коюлган ысымдардын бири бул Амир болуп эсептелет. Лидерлик сапаты болот өзгөчөлөрдө, эр жүрөктүк болот, ошо мектепте класс жетекчи болот, башка болот, президент болот, жоопкерчиликтүү болот, адилеттүү болот, урмат сыйга татыктуу адамдардын бири болот кыскасы. Пайдасы илимий жактан так туура деген маселе жок, бирок илимий жактан адамдарга өзүнө болгон ишенимди күчөтүшү мүмкүн ысым, коюлган ысым, коомдо жакшы таасир калтырат, ис калтырат. Абдышүкүр Норматов дегенде сахнада аты дагы заты да бүт бардыга туура келет го, туурабы? Анан андай деп турган болсо, сахнадагылар күлүп турса, адамдарга таасир тийбейт да. Аты затына тийип турса, өтө күчтүү болот да мекендешим. Ата-эненин жакшы тилегин жана үмүтүн билдирип турат, мечтасын билдирип турат балага коюлган ысым. Кээ бир ата-энелер бар, балам биз илим ала албай калдык, балам илим алсын деп Илимбек деп коет атын. Мен кичине бошуракмын, сылабыракмын, чечкинсизмин, балам чечкиндүү болсун деп Арслан коет баласына атын. Ошол сыяктуу. Келип чыгыш араб тил, башчы, жетекчи, өкүмдар, ханзада деген маанини билдирет. Анан сапаттары лидерлик, кайраттуулук, жоопкерчиликтүүлүк, анан адилеттүүлүк болуп эсептелет. Амирлер аман болсун. Тукумдун кайнатылганы жакшыбы, куурулганы жакшыбы десеңиз, негизи кайнатылганы жакшы.
Кээ бир учурда оливковый маслага, таза маслага, ичеген майларга кууруп жеген дагы жакшы. Бирок ушул суроо келгенден кийин мен ойлонуп калдым, жаштарыбыз тукумду кандай кылсак, не кылсак, 30 жаштагы жигит кайнатып жесемби, же кууруп жесемби деп отурат да. Кээ бир жаштагы куруктарым бар. Ушундай куруктагы балдар бар, булар тукум заводду ачып коюп атат да. Машина заводду ачып коюп атат, Кореядан машиналарды алып келип иштик кылып атат, ата-энесин ажыга алып барып атат, үйдү салып, аялга керек болсо мындай машинаны мингизип коюп атат, а бул болсо 30 жашта чөнтөгү тешик, иштеген иши жок, бара турган жери жок, тукумду кууруп жесемби, кайнатып жесемби деп отурат да. Ойлоно турган темасы ушул. Топ кийсем болобу, болбойбу, калпак кийсем болобу, болбойбу, носким жыртылып калыптыр, не кылайын? Мелочь темаларга башын оорутуп отурат да. Негизи глобалдуу темалар өтө көп, анын башын оорута турган. Бирок аларга жете элек да була, өзүн өнүктүрө элек. Жашоо эч качан жакшы болуп калбайт, сен өзүң күчтүү болушуң керек мекендеш. Күчтүү болмоюнча болбойт. Сен ойлобо, сонун времяларды келет деп үмүттөнүп отурба. Өмүр бою күтүп өтүп кетесиң. Өзүң күчтүү болуп аракет кыл. 20 жаштагы, анан 60 жаштагы аксакал бар. 60 жаштагы аксакал бул тажрыйбалуу, а 20 жаштагы күчтүү. Экөөгө бирдей жүк берилет. Аксакал тажрыйбалуу болгондуктан, түшүнүгү туура болгондуктан ошол жүктү кааласа көтөрүп кете берет. А 20 жаштагы неге мага бул жүк келди, неге деп арызданып өзүн өзү жеп коет да. Ошондуктан жашоо кыйын дебей өзүң күчтүү бол.